февралда Түркия мамлекетинде орун алган жер түрү кесепеттерин жоюу максатында жиберилген куткаруучулар бүгүн Манас аба майданына келип конушту. Аларды өзгөчө кырдаалдар министри баштаган өздүк курам андан сырткары массалык маалымат каражаттары тосуп алышты. Алар ал жака 182 куткаруучу жиберилсе, алар урандылардын алдынан 200гө чукул тагыраак айтканда 182 адамдын сөөгүн табышса, 8 адамдын өмүрүн сактап калышкан. Ал жакта биздин кызматкерлер, куткаруучулар жалпы жөнүн алганда 14 күн кызмат көрсөтүшкөн. Кыргыз куткаруучуларын куттуктаган өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев эки өлкөнүн ар тараптуу кызматташтыгына жана куткаруучулардын аткарган ишин баалап өттү. Ал эми аларга мындай эмгеги үчүн ыраазычылык билдирди. Жолдош министр, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин биргелештирилген отрядынын өздүк курамы Түркия Республикасында жер титирөө болгон аймакта издөө куткаруу иштерин жүргүзүп, натыйжада 8 тирүү адамды таап, 198 жансыз адамдардын денесин таап, өлкөбүзгө терс окуясыз кайтып келдик. Биргелештирилген отряддын командири полковник Асамов. Кызматтык сапардан терс окуясыз өз мекениңерге келгениңер менен куттуктайм. Түркия мамлекетиндеги зилзаланын кесепетинен каза болгондордун сөөгүн алып чыгууда жана жаракат алгандарды куткарууда Кыргызстандан барган куткаруучулар алкышка татыды. Кыргыз куткаруучулары өз иштерин мыкты аткарып, талыкпаган эмгеги менен Түрк элин суктандырган. Жер титиреген аймактын тургундары биздин кызматкерлерге ишеним артып, алардан жакындарын табууга жардам сурашкан. Эң биринчи оозунан чыга турган сөздөр көпчүлүк бөлүнүп суу болду. Анткени тамак ашы жок, жанагындай караңгы жерде аба келбейт, жерде жатты да. Ошол себептен бир аз неме болуп жатты. Анан бирок чыккандан кийин албетте сүйүнөт. Жанындагылар сүйүнөт. Түрктөр кийимдейт, кыргызды кыйкырып атат, биздикилер талашат, тийип алышат, жантылашып чыгарып көптөгөн немелер болду. Анан анткени өлүм деген жаман, өлүм саны ошол көп эле адам кылып кетти действительно. Анан ал эмнеден салган үйлөрү бүт бартең жана эптеп-септеп эле да, бул жумушундагылар шалаакылыктын кесепетинен чыкканда бул канча деген өмүргө ийилип кетти. Ошон үчүн мен ар бир өзүнө айтып кетет элем, ар бир өзүнүн жумушун таза тыкаан аткарса эле, өзүнүн жүрөгүндө сүйүп аткарса бир нерсе жакшы болот. Түркияда 10 күнөн ашык кызмат кылган куткаруучулар ал жердеги тургундардын сабырдуулугуна баа берген. Алардын айтымында жакындарын жоготкон жарандар эмоция калтырбай, куткаруучулар менен биргеликте издөө иштерине көмөктөшкөн. Ал эми урандылардын алынан аман-эсен куткарылган адамдарды көрүү ар бир кызматкер үчүн сөз менен жеткирүүгө мүмкүн болбогон сезим тартуулаган. Ал эми чындыгында тирүү жандарды куткарганда бул башкача, өзгөчө. Сөз менен айтып бере алгыс, жеткире алгыс, бул өзүнчө бир керемет экен. Баягы орусча айтканда чудо деп коебуз го, ошол нерсе болуп кетти. Тууган уруктары баардыгы биздин куткаруучуларды ошол жерден көтөрүп, ошол жерден колдорунан өп, чындыгында биз аларга экинчи өмүр тартуулаган эмоциялар аябай күчтүү болду ал жерде. Сөз менен айтыш бул өтө кыйын. Куткаруучулар 2 этап менен өлкөгө кайтып келишкен. Алардын алгачкылары түнкү саат 2:30 Манас аба майданына консо, экинчи бөлүгү таңкы саат 9 келишкен. Алардын куткаруу иштери боюнча жасаган эмгеги зор. Ошондуктан кыргыз куткаруучуларын Түрк эли кол чабуулар менен узаткан. Ал эми алардын эмгегин баалаган Түрк элчилиги ыраазычылык билдирди. Белгилей кетсек, 6 февралда Түркия жана Сирия чектешкен аймакта 7,8 балга жеткен жер титирөө орун алган. Анын кесепетинен 47 миңге жакын адам көз жумган. Ал эми жаракат алгандардын саны 115 миңге чейин деп болжонууда. Айсалкын Нурмат кызы, Даниэль Туманбаев, 7 канал.